Assalamu alaikum agayın. Gazetabыздын жазылуу өнөктүгү башталып, эмки жылга, келеки жылга деп атайлап көлдүн башына Караколго келдик эле. Эртең менен туруп мына шаарды кыдырып чыктым. 2 жыл мурда келгенде ушу Караколдун көчөлөрү бүт сыйрылып атты эле да. Эми Каракол деген мына көлдүн төрү. Абдан эскирип, абдан бир чаржайыт болуп кеткен да, эскирип жолдор да кыйын акыбалга. Азыр келип мен кубандым. Мына чыныгы шаарга окшоп, таптаза, бүт асфальтталып тур көчөлөрдүн баары. Иште ушуну айтса болот да, ушундай болсо, мындай турмуш кескин оңолсо, элдин жашоосу, бул ушул мынабу жазалып аткан иштер элдин да психологиясына берип атпайбы, тийип атат да. Элди карасам баары учурашып, жакшы элдин маанайы. Мен абдан мына элдин түрпүн көрүп мындай настроениясын орусча айтканда, көңүлүм көтөрүлдү. Азыр мына губернаторга кирип чыктык. Биздин мен сындап жүргөн Эмил Дос. Бияка ошол өкүл болуп келди эле президенттин. Азыр кабыл алуусунда болуп, эл абдан жакшы экен. Жазылууну да жүргүзөбүз деди. Мамлекет тилге болгон мамилелер жакшы. Бардыгы жакшы. Эми ушуну жапырт элибиз дагы мына ылдыйкы изменолорду мен айтып жүрбөйм. Бизде чоң революция болуп атат Кыргызстанда тууганда. Мына эми ал президенттин, анан президенттин көрсөтмөсү менен мына ташип катуу эртең менен Алымкадыр Бейшеналиев мына медицинаны оңдойм деп катуу жазап аткандар интернет алаканга салгандай көрүнүп турат. Жакшы деп, жакшысын жакшы деп. Анан мына кечөө Элисбек азыр көрсөтөм го, мына эски жолдошбуз. Бул киши менен да жүрөм, үйдө отуруп албайм, эл журтту бир кыдырып келели деп келгенбиз. Анан жолдо келатып мына балыкчынын ар жагындагы эски ГАИнин экологиялык пост бар да. Ошол жерден чыгып ары бери бассак эми ошол жердеги акыр чикирден туалет, ажыраткана жок. Эми президент мына өзү ажыраткана салдырып, ушуга чейин чоң сөз болду эле да көлдүн башына. Эми ошол жерде Ысык көл районунун акими эмне кылып атат? Жолдорду эл өтүп атат, кан жолдун боюн. Ошолорду тазалап, ылдыйкы звено иштеш керек да. Мына иштеген 2 жылда көрүнүп тур мына Каракол абдан бир жакшы оңолуп тур да. Мен кубанып эртең менен жөө канча көчөнү кыдырып келдим. Мына мындай жакшы иштерди башка чиновниктер колдоп тез жасаш керек да. Президент өзү чуркап атат. Биздин эңсегенибиз 32-30 жылдан бери ушул турмушта туугандар. Ошону айтайын дедим. Мына Элис Базарбаевди да көрсөтүп коелучу, сен да эки сөз айтып кой мына. Жакшы. Баягы өзгөрүп турбу жер мен? Өзгөрүп тур да. Жакшы болуп тур. Абдан таза, кумшар, канча деген туристтер келет. Өзгөрткөн, оңдогон кызматкерлерге да рахмат, канча кишилер иштеп атышат. Дагы бир кошумчалап айта турган маселе, мына эртең менен интернетти дайым эле көрө бербейсиң. Мен бир мынабы ички иштер министрлиги жөнүндө анын министри Исраилов мырза жөнүндө катуу сөздөр Темирлаев дегенди көрдүм. Ошол жигиттер берки кызда сүйлөп атат. Эми оппозиция болобу же башка эмне жанагы НЛО дейсиңерби, эмне ар кандай уюмдар болобу же граждандык бир мына жарандык коом болобу, ким болсо дагы сын айткан. Эгер туурасын болсо туура кабыл алыш керек да. Эми болбосо кезинде мына биз эстирдин балдарыбыз өзү. Милиция бизди коргойт деген уруан бар болчу да. Эми ушу министр жөнүндө өтө жаман ыплас сөздөр айтылып атат. Эми анын чындыгын министр дароо ушундай кезде билдириш керек да муну. Тымпыйып отуруп албай да. Мына УКМК эмне деген иштер жасап атат? Милиция деген бул чоң күч да. Милиция деген ошо көп ишти милиция жасаш керек. Ички биздин тартипти, коррупцияга каршы анын баардыгын азыр УКМК алып атат, ошол милдет жоопкерчиликтин баарын. Эмнеге ал ички иштер министрлиги унчукпай отурат? Өзүнүн айтылган сынга унчукпайт да. Мындай шектүү. Мына элди кыдырып жүрүп алып биз сурайм да мен. Абдан жакшы элдин колдоосу, маанайы. Мына катардагы эл Ташиев менен андан аркыс мына президентке чейин алкап отурат. Буларга тынчтык керек, анан жакшы турмуш керек да элге. Алан саясатыңдын да кереги жок. Эртеңки шайлоолоруңдун дагы ким шайланат эмес. Буларга ошо жакшы турмуш керек, жакшы жашоо керек, тынч жашоо керек. Анан эми ушундай коокалуу кайра менден сурайт.
Emne bulgar çığınbı kalıpı deydi. Men sizlerдің arаңарда жүрөм. Ал министри жанагы Тажикстанга май жөнөтөт деп далилдеп, анын туугандарынан өтө далилдеп атат. Министр жооп бериш керек. Ташип жооп берип атабы? Президент жооп берип атабы? Ал ылдыйкы извено дегеним ошол. Министрликтер тез-тез жооп бериш керек. Же болбосо чарасын көрүш керек. Мен мынабы мамлекеттик катчы жөнүндө айтып атам. Мынабы жердеги биздин лозунгтар, мына эртең да бир аксакалдардын чогулушуна катышып анан кетели деп атам мен. Мынабы жердеги жарыя тиги булардын баары тил маселеси, идеология аксап атат чындыгында, артта калып атат да. Биз алдыга ошо кадамдап тез жасай албай атабыз. Мына президентти, УКМКнын жетекчилигин колдоп, бирки министрлик жапырт ошо киришип кетиш керек да мындайда. Мындайда карап турбаш керек. Мен эле ошол жайбаракат жүргөндөргө эле таң калам да, мен кысматым тиешем жок болсо дагы мына ошол кыргыз тили газетасына жазылалы деп жер кыдырып жүрөбүз мына. Элди кыдырам мен, сүйлөшөм. Журналисттик кесибим ушул мен. Айтып турушум керек. Анан аны кээ бирлер ойлойт окшойт, ушул бир неме күсөйт, бул немени козгоп жүрөт деп. Андай эмес да, биз мына алакандай Кыргызстан өз жерибизде ушинтип керилип басыш керек. Ырахаттаныш керек да өмүрдө. Ар бир таңды. Ошону айтайын дедим. Анан мына көрсөтүп коеюнчу, бүт Караколдун айланасын. Мына жолдош полковник бери да карап коюңуз, мына жакшы бекен айлананын баары. Мыкты да. Аябай таң калдым мен 2 жылда ушундай өзгөргөнүнө шаардын. Мына жыйынтык деген ушундай болот. Мен анан дагы көрсөтөм го да бир жакшы жерлерин. Азырынча аманчылык болсун.